чогуу ооруну да жеңүү мүмкүн деп эсептейт Кыргызстандагы майыптар үчүн социалдык айылдын тургундары. Алар бири-бири менен баарлашып, толук кандуу турмуш куруу үчүн биригишти. На выходные забирают. Гүлбарчын 25 жылдык тажрыйбасы бар дарыгер. Жумушу жакшы эле жүрүп турганда көзүн ачарлап көрбөй калган. Сокур адам коомго керексиз болгондой болуп, бир топ убакыт үйдө отуруп калды. Бирок ал эч кайгырбай, бир нерсе кылууну чечти. Гүлбарчын түзгөн социалдык жайда 2 үй, анда 12 адам турат. Быйыл алар биринчи жолу кесипкөй актерлор менен бир сахнага чыгып жатышат. Иш жүзүндө эски көз караштарды жокко чыгарышууда. Лично мы такого близкого контакта, наверное, даже и не было. Мы просто вот именно стороной, может быть, даже обходили, да, не замечали, не придавали какого-то значения. Алар менен жакын тааныш болгон эмес элек, балким кайдыгер мамиледе болчубуз. Азыр ар бир адамдын жүрөгү согуп турат. Эс акылы бар деген бүтүмгө келдик. Чындыгында эле адамдар баары бирдей. Да, и получается, что мы уже не так думаем и не так сторонимся, как раньше. Сейчас уже для нас все люди как бы равны. Бла-б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 ла. Es geht weiter. Биздин социалдык айылчада мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын актерлор менен бир сахнада иштегени чоң жетишкендик. Бурдагы совет өлкөлөрүндө майып адам эч нерсе кыла албайт деген эски көз караш калган. Биз ага каршы далил катары сахнага чыгып жатабыз. Flach! Reden. Reden. Bei flach hörte ich... Danke. Машыгуулардан бош убакытта ынтымактуу чоң үй бүлө көнүмүш окатын кылат. Солнце в реки ему дает, солнце и земля, мы, люди, никогда вас не забудем. Приятного аппетита! Бул жерде алар чогуу чарбачылык менен алектенип, килем токуп, мал кармап, кийизден буюм жасашат. Максимально приближаем к проживанию условиям. Биз үй бүлө шарттарына максималдуу окшоштургубуз келет. Биринчи топ социалдык кызматкерлердин үй бүлөсү менен турат. Алардын балдары менен бир топ жылдан бери чогуу жашайт. Ар бир адамдын кызыкчылыгын эске алабыз. Айылчанын тургундарынын баары эле социалдык жетим эмес. Үй бүлөдө жашагандар деле айылчада жашоону жактырат. Тут интересно. Бул жерде абдан кызык. Биз бири-бирибизди көз караштан түшүнөбүз. Берлинден келген режиссердун ою боюнча спектакльдагы актерлор Манас кыргыз эпосы жана Зигфрид немец эпосунун каармандары. Эпостар ар башка болгону менен алар абдан окшош. Каармандары сулуу, күчтүү, эрктүү, эч кийимчилиги жок адамдар. Аларды көрүп суктанасың. Сахнада мүмкүнчүлүктөр чектелбейт дейт Ингрид. Анын актерлорунун баары чексиз шыктуу жана өзгөчө мүмкүнчүлүгү бар. Мен өз актерлорума сен Манас, же сен Каныкей, сен болсо Зигфрид бол деп айтпайм. Алар өздөрү ким кайдан келди жана кайда багыт алганын жооп берип өздөрү аткарат. Спектакль эмки жылга даяр болот. Режиссер өз каармандарын тапты. Алар сахнада эле эмес, андан тышкаркы турмушта да тайманбас баатыр адамдар.